Ушул маселе боюнча бүгүнкү күндө бизде канча мугалимди жумуштан алдыңыздар? Азыркы 2 баланын өлүмү жана Жумгалдагы уруш чатактын артынан. Саламатсыздарбы? 72 мектептеги окуя боюнча билим берүү департаменти кызматтык иликтөө жүргүздү. Анын негизинде мектептин жетекчиси жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары, класс жетекчи жана социалдык педагог кызматтан алынды. Бардыгынын ошол ичинде кетирген кемчиликтери далилденгендиги үчүн. Анын ичинен социалдык педагог жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары мугалим катары мектепте калышты. Алар тарбия иштери боюнча орун басары, анан соцпедагог деген кызматтан алынды да. Ал эми класс жетекчиси жана мектептин директору толук боюнча жумуштан кетти. Рахмат. Эми буларды жумуштан кетирип, элди тынчтыгыны орнотуп атабыз да. Эл аябай ызылдап атканынан сиздер ошолорду жумуштан алып салып, ошо менен бул нерсе жабылып калат деп ойлойсуздарбы? Биздин мугалимдерибиздин ошо сиздер жумуштан алган эжекелерибиздин, агайларыбыздын укугун ким коргойт? Алардын да бала чакасы бар да. Алар деле бала багайын деп отурушат. Бир арзыбаган 15 000, 18 000 сом акча үчүн. Анан келип туруп биз балдарыбыздын артынан аларды дагы айдап салып атабыз да. Түшүнүп атам, ал жерде бир чымчык өлгөн жок. Биздин кичинекей жөжөлөрүбүз, периштелер өлүп атат. Жүрөгүң ооруйт, конечно. Бирок окуучу мектепте 6 саат эле жүрөт да. Калган 18 саат бул ата-эненин жанында, жана да бир курстарга барат, жана башкаларга барат. Ошондо мектепте 6 саат эле жүрөт. Көбүнчө ойлойм да, бул жерде ата-эненин да күнөөсү көп да. Тарбияны ата-эне үйдөн бериш керек. Көбүнчө эне мээрим бөлүш керек, эне сүйлөш керек. Эне бул коомчулукка баланы тарбиялап чыга турган биз да, эне, ата деле эмес. Эне да. Ошондуктан ойлойт элем, бул жерде ата-энелер өз милдеттерин аткара албай калды да азыркы кезектечи. Баарыбыз деген бале калган могу TikTok телефондо башыбыз кирип кеткен. Өзүмө деле таандык, барган жерде деле мен телефонду алып ойноп турчу, барчы нары мен ушакташып алайын деген ата-энелерди көп көрүп атам, апаларды. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жерде ата-энелердин да милдетини, жоопкерчилигин күчөтүш керекпи дейм да. Бир эле милицияларга же мугалимдерге жанакыны одарып койбойчу, бүт баарын элечи, ушу силер эле кылдыңар дегенден алыс болушубуз керек да. Көбүнчө биринчиде тартипте бул ата-энелер. Анан 6 саат ИДН иштейт, 6 саат мугалим иштейт деп ойлоймун да. Анан бул жерде өткөндө милициялар дагы жумуштан кетти, ошолордун артына, ошондой окуянын айынан. Рахмат, урматтуу Айгүл Абдысаловна, туура айтасыз. Биздин да бир топ 30-дан ашык жетекчилер кызмат орундарынан бошотулган, андан да көп 40-тан ашык жетекчилер деген тарп жазаларын алышты. Эми биз өзүбүздүн жоопкерчиликтен четтебейбиз. Биздин кызматкерлердин шалакылыктары бар. Ошону эмирге эң туура айтып атасыздар, урматтуу депутаттар. Бул негизинен ата-эне милдеттерин убагында туура аткарганда ушулга келбейт эле. Азыркы убакта биз дагы кескин түздө жумушубузду мындай анализдеп чыгып, ошо боюнча чараларды башка тийиштүү министрлик менен чогуу жаңы тартипте жумуш алып баруу боюнча деген чараларды көрүп жатабыз. Азыркы мезгилде ушул волнаны токтотуп калыш максатында бардык милиция кызматкерлерине ошо мектеп жашына куракталганда мыйзам бузуулардын алуу боюнча жумуштарды күчөтүү тартиби менен жумуштарды алып барып атабыз. Рахмат сизге. Ошо бүт жоопкерчиликти эки жакка эле оодарып салганда туура эмес деп ойлойм да. Көбүнчө ата-энелер менен да биздин ИДНдин кызматкерлери жана мугалимдерибиз биргеликте иштешсе ушунун баарыны токтотобузбу дейм да. Зомбулукту алдын алуу жалпы коомчулуктун иши деп ойлойм да. Бир эле сиздердики эмес. Азыр ошол биздин эжекелерибиз, милиция кызматкерлери иштен кетти. Алардын укугуну ким коргойт? Мага ошол кызык болуп атат да. Анткени алардын деле бала чакасы бар артында, жашоо тиричилик кылыш керек. Ошол менен эле токтоп калбастан. Азыр бул жерде мени балким тиги биздин каза болгон балдарыбыздын ата-энеси каргап шилтеп калышы мүмкүн. Бирок аттар кайрылуу болсун. Аны эч ким каалаган эмес. Мугалим эле алып барып ошол баланы моуну өлтүргүлө дебейт да эч качанчы. Ал деле түрмөгө барып отуруп калгысы келбейт. Ошондуктан айтат элем, көбүнчө сиздерге милиция кызматкерлерине, ата-энелерине бир жоопкерчиликти жанакы күчөтсөкпү деп ойлойм да. Баарын эле сиздерге оодарып сала бербейчи. Рахмат. Рахмат, Айгүл Абдисаламовна. Илимбек мырза, кыскача саат уже 2 болуп калды. Тура түшүңүздөр.